Ассаламу алейкум биздин кымбаттуу көрүүчүлөрүбүз. Кайрадан биз Найдигайым подкасты. Анда бизде конокто интимдүү насихат тренери жана психолог Асель Шербекова. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам Асель айым. Сизди биз кадимкидей эле аялдардын көйгөйү боюнча, үй бүлөдөгү маселелер боюнча сүйлөшкөнгө чакырдык. Негизи азыркы эң эле көйгөйлүү болуп жаткан тема измена темасы экен. Негизи буга чейин дагы буга байланыштуу темаларды тартып келгенбиз. Бүгүн дагы толуктоо иретинде тартмакчыбыз. Буюрса кызыктуу маек болот деген үмүттөмүн. Измена боюнча сиз оюңузду айта кетсеңиз, эмне үчүн эркектер измена болуп атат, балдарын таштап кетип атат, измена кылып кетип атат. Болбосо аял менен 10 жылдап, 20 жылдап жашайт, балдары бар, бирок изменага барып кетет. Ошол ойноштуктун башкы себеби эмне деп ойлойсуң өзүң сен? Бул учурда измена алган эркек бар, измена кыла берсе керек деп ойлойм. Башкы себеби? Башкы аялга баргандын башкы себеби эмне деп ойлойсуң? Аялынан балким төшөк жактан жетишпей жаткандыр, балким ошол болуп жаткандыр. Негизи ойноштуктун негизги максаты ал төшөк. Демек, кайра эле төшөк мамилеси кандай? Аялдын. Бизде Кыргызстанда эң ойлоно турган нерсе, бизде Кыргызстанда 80% айымдарда муздактык бар. Сезимдерин өчүрүп коебуз да, ата-энелер. 80%. Ата-энелер жаш кезинен балдардын сезимдерин өчүрүп коюшат. Жаш кезден эле кичинекей балдарды эмоциональный интеллект деп коебуз го. Эмоция, сезимдер калыптанып аткан кезде, дене сезимдери калыптанып аткан кезде балдарды мындай күлгөнгө болбойт. Мисалы, ошол денесинин сезимдери ойгонуп аткан кезде уруу, мисалы, чабуу, аларды коркутуу, дененин монтип тырышып калуусу бар да. Денелер булчуңдардын тырышып калуусу. Булчуң тырышканда булчуңдар аркылуу мисалы кан тамырлар өтөт да. Бул кан тамырлар эркин мындай кан айлануу болбой калат да. Булчуңдар кысылып, булчуңдар аркылуу кан тамырлар кысылат дагы. Кысылуу бар жерде эркиндик жок да. Эркиндик жок. Нерв кан тамырлар нормада иштебейт да. Сезимдер жок болот. Денедеги сезимдүүлүк аз болот. Ал эми эркин өскөн балдарда баары жакшы. Эркин чоңойгон кыздарда. Эми ошол тарапта көйгөй бар да. Эгерде мен мындай көз караштамын. Эгерде айымдар ошол тараптан эгер өздөрү менен иштеп алса, демек эркектер башка аялды каалап атыптыр. Демек айымдар ошол тарап менен иштөө керек. Эси иштебей турган болсо өздөрү менен, анда ушул нерсеге алып барат деп ойлойм да. Ойноштук кылууга ушундай нерсеге алып барат деп ойлойм. Бунун эң негизги, эң биринчи себеби эле ошол өзүнүн айымынын, аялынын балким муздактыгы. Андан кийинки этапта дагы эми чоң көйгөйлөр бар да. Ал көйгөйлөр менен сөзсүзүштөө керек. Азыркы учурда эң чоң көйгөйлөрдүн бири гормондордогу көйгөйлөр. Гормон эмнеден бузулуп атат десек, кайра эле гормондогу бузулуулар, гормондордун бузулуусу. Бул деген токсиндердин көп болушу. Тамак аштарда, мисалы, мөмө жемиштерде, бүт баарын дары-дармек менен бышыруу. Мисалы, эттерди дагы бүт гормондор менен чоңойтуу. Даже жумуртка жесек дагы гормондорду берип бат жумуртка тууп, тооктору. Андан дагы кыскасы эмне жеп атсак, баардыгы зыян болуп атпайбы бизге. Токсиндерге толуп, ошондон гормондор бузулуп, бул дагы айымдардын сезимине эң чоң таасир эткен эң негизги фактор болуп эсептелет. Бул жактан эгерде эркек жетилген болсо, ал чоңойгон эркек болсо, анда айымдын ошондой көйгөйлөр менен иштей алат. Кээ бир эркектер бар, бизге өздөрү мисалы алып келишет, айымдарын өздөрү жөнөткөндөр бар. Мен башка аялга баргандан көрө, мен адал жол менен сен менен маселемди чечким келет. Мен сага акча берейин, ушул жерге бар деп өздөрү жөнөткөндөр бар да. Жолдоштору өздөрү. Балким ошол көйгөй менен иштебесе боло берет. Дагы бир экинчи тарабы бар. Кээ бир эркектер бар, баары жакшы болуп атса деле, анда ушундай бир ойноштукка же болбосо башка жака баруусу мүмкүн. Ал болсо психологиялык тараптан жетилбөө. Ал эркектин
өзүнөн только жана нафсын гана билет, ал денесинин гана калуусу гана бар, башка нерсени билбейт, түшүнбөйт, ажыратканды билбейт да. Ак караны ажыратканды билбеген эркектер бар да. Ал ушу менин аялым бар мындай дебейт. Ал жана мал сыяктуу болуп эле нафсы эмени каалап атса ошону кылып кете берет да. Ал эми балдар мисалы ойлоно албайт да алар. ооба Ойлоно албайт. Мен балам эле, мен күйөөм эле дебейт, ал баары мындай кете берет да. Ошондой сыяктуу биз малдан айырмабыз, биз акылыбыз менен айырмаланабыз. Биз эми акылыбызды иштетпесек, акылыбызды өрчүтпөсөк, анда ошондой мал сыяктуу эле эркектердин баары ушундай болуп калат да. Бул деген кимдин эртеңки учурда бул аркасы эмнеге алып барат десек, кимдин баласы ким экени билинбейт. Азыркы учурда көрүп атпайбызбы? Кече бир окуяны айтты бир кыз. Бунун деген бир эмнеси таанышы төрөгөн, бирок төрөгөндө боюнда болгон, эми жаш эле кыздын 15-16 жаштагы. Анын атасы ким экенин эч ким билбейт. Атасы ушул деп бирөөнү тандаса, бирөөнү кармаса, аныкы эмес болуп чыгат. Ошол жерде толтура эркектерди, бир 5-6 эркекти кармайт, текшерет. Анын бирөөсү анын атасы болуп чыгат. Бул жерде бирок толтура эркектер ал кыз менен жакындык кылган болот. Бул жерде деген эмне деген, мисалы кимдин атасы ким экенин билиш үчүн баардыгын эми ДНКсын текшерип жүргөнгө деген, бул өзүнүн ДНКсын текшерип үчүн өзү эле 200 миңдей акча кетет да. Ал биздин Кыргызстанда жок. Чет өлкөгө текшертиш керек болот. Мисалы Казакстан, Россия, башка жака. Эми ар бирин текшерип жүргөнгө болбойт да. Бул жерде кимдин баласы ким экенин билинбеген жерде, балким сен өзүнүн бир тууганына турмушка чыга алуусу мүмкүн. Бара өтө ушундай болуп көбөйүп кеткен болсо. Ушундай көбөйүп атат. Баягы бир күнү бир устаз мугалим айтып аткан, азыр Кыргызстанда канча деди? 25% же болбосо 50% балдардын ата эмнеси жок экен да. Ата статусу жок экен. Мындай айтканда, алар апасынын атына жазылган экен да. Эми бунун аркасы барып мамлекеттин жоголуусуна алып барат. Өтө мындай бир ойлоно турган маселе. Аны албетте бир мамлекетти кармап калуу эркектердин колунда. Эркектер ал нерседен тартылбаса, арылбаса, анда мамлекеттин жок болуусу жеңил болуп калат. Азыр сиз жогоруда нафсы боюнча да айтып кеттиңиз. Нафсыны кантип ооздуктоого болот? Негизи эле изменада эмес, көп эле бардык жакта, байлыкта бийлик келген нафсын ооздуктап албай калышат. Изменаны айтпай эле коюлуп, канчалаган коррупциялар болуп кетет, ошол нафсыны тыя албагандыктан. Кантип башкарууга болот? Кантип акылын иштетүүгө болот адам баласы? Ал негизи нафсыны кантип ооздуктайбыз? Эми нафс деген, каалоо деген бул эмоция болуп атпайбы? Эмоция болуп атат да, каалоо. Каалоону акыл башкарат да. Акыл. Если акыл өспөсө, анда каалоолор акылдан үстөмдүк кылат. Каалоолор, дененин каалоолору. Акыл болсо, ал Кудайды табат да. Рух. Мисалы, рух бул Кудай менен байланышуу. Анын жан дүйнөнүн эң негизги мындай рахаты ал Кудайды табуу да. Эс аны акылын иштетип, Кудайды таппаса, бул Кудай кармайт да анын баарын. Эмне үчүн мисалы чет өлкөдө сен аялың, мен аялым деген мисалы жок да. Баары аралашып кеткен. Бунун эмнеси бар да. Мисалы адам нафсы каалап аткан болсо, баардык адамды каалай берет да. Бизди эмне кармайт? Биздин нафсыбызды кармап турган Кудай да. Эми баардык эркектер эмне каалабайт дейсиздерби? Баары эле каалайт. Просто ал Кудайдан корккон үчүн, акылы бар болгон үчүн алар нафсын кармап атат, нафсыны башкарып атат, каалоону башкарып атат да. Эгерде каалоону башкарыш үчүн биринчи акылды иштетип, плюс Кудайды табуу керек. Биздин ушул дин, ислам динибиз бул деген ошол нерсеге чакырат да. Кудайдан коркуу аркылуу биз нафсыны башкарып, ошол нерседен тыйылуу да. Плюс өзүнүн жубайы менен ошол эле маселени өз жубайы менен эле жазып алуу. Ошондой эле айырмасы жок да. Просто ал жубайы менен ачык сүйлөшүү аркылуу ал маселени чечип алса болот. Болгону ортодо мындай нерсе бар да. Аял эркек деген тема эмес, аларда көбүнчө баягы апа кыз, ата бала, ата кыз деген сыяктуу өздөрү мындай психологиялык билбеген абалда алар атасы менен жашап аткандай жашайт. Кыздар ачыла албайт жолдошуна. Ошол эле кезде кээ бир кыздар балким баласы менен жашап аткан сыяктуу жашайт да.
билбеген абалда ата бала болгонун билбей калышат да. Билбеген абалда сырттан караганда аял күйөөсү, бирок алардын ички абалы аны атадан албаганда ошол эркектен алып аткан үчүн аны билбеген абалда ата кылып алат да, уялып жүрө берет да, ачыла албайт. Ошол эле кезде баягы атасы дагы кызын ачыла албаган сыяктуу эркекти ачыла албайт. Бирок башка аялдардын жанына барганда өзү эркек тараптан ачылат, ал тарапта кылган жумуш таптакыр башка, бирок өз жубайына келгенде жабык болуп калат. Көп үй бүлөлөрдө ушундай. Мисалы азыркы учурда эми измена болду, күйөөм мага измена кылып жүрөт деп билген аялдар бар экен да, бирок жашап жүрөт. Ошол учурда аял киши кандай мамиле кылыш керек күйөөсүнө, же кандай кээ бирөө болсо ойношуна барып уруп келдим, урушуп келдим дегендер болот. Мындай согушупчу, согушкан аялдар болот. Кээ бирөө болсо ыйлап жертвага түшүп кеткен аялдар болот. Ошол учурда кандай болуш керек аял киши? Бул ар кимдин өзүнүн абалына байланыштуу. Кээ бир айымдар үчүн ал башка жака барып, мисалы башка ойноштук кылып жүрсө деле, ал айым үчүн мисалы норма да. Аны дагы кичинекей кезинен баштап эркектин баары ушундай болот, эркектин баары эле бирдей болот деп аны дагы мээсине ошону сиңдирип койгон. Кээ бир кыздарды чоңойгонго чейин эле, кичинекей кезинде эле ал өзүн мындай королевадай чоңойткон да, үйдө мындай кадыр барктуу. Ал кыз үйдө кадыр барктуу болгон болсо, ал эртеңки учурда өзү эркектин жанында да кадыр барктуу. Ал өз кадырын билет, өз баасын, өз кадырын билет. Өз кадырын билген айымдардын күйөөлөрү эч качан андай жорукка барбайт. Анча кесек чептирбейт, мисалы. Ошол эле кезде ал ойноштук болсо дагы ал аялдар кантип сүйлөшүүнү, кандай аракетке барарын алар өздөрү билет. Ал бирөөдөн сурабайт. Баягы бирөөнүн акылы менен жүргөн, өз акылын иштете албаган, бирөөнүн ою менен эле жашаган кыздардын күйөөлөрү ошондой абалга, көбүнчө ошондой абалга барат. Көбүнчө деп айтайын. Ошондо ушул учурда эмне кылса болот? Изменадан кийин аял кишинин биринчи кадамы? Ал биринчи кадам ал чоң киши абалын өтүп сүйлөшүү, чечишүү. Аны күтүп жүрө бербейсиң, башка кылбайсың, урушууга аракет кылбайсың. Просто ал өзүнүн абалы кандай болсо, өз абалында сүйлөшөт да. Мисалы, кээ бир айымдар жолдошу менен ошол маселени чечүүдө башкача кадамдарга барышы мүмкүн. Тескерисинче, наркы айымдан талашат да. Экөөсү талашкандар бар да. Кээ бир айымдар бар, талашат кадимкидей. Жанагы бир игрушканы талашкан сыяктуу. Бул менин жолдошум дейт. Наркысы айтат, бул мен жакшы көрөм деп айтты дейт. Бунусу айтат, менин 2 балам бар, меники дейт. Менин максатым эптеп эле бизге да келет да кыздар. Эптеп эле ушу күйөөмдү мен өзүм алып алыш керек болду дейт. Талаштык дейт кадимкидей. Талашып, андан кийин мен утуп кеттим деп жыргап жүрө бергендер бар. Ал өзүнүн абалында сүйлөшөт. Эгерде качан ал аял өзү менен иштеп баштагандан кийин, мен ушундай жоруктарды жасаса, эмне үчүн мындай абалга түштүм экен, эмне үчүн мен кадыр баркымды мынчалык деңгээлде түшүрдүм деп кылгандарына өкүнөт кайра. Ал ар бир айымдар өздөрүнүн биз мындай кылышыңар керек деп общий айта албайбыз. Себеби ар бир айымдын деңгээли ар кандай. Биз сен ушундай кылыш керек деген эреже жок. Просто өздөрү менен иштөө керек. Балким ал төшөк маселеси менен айымдар иштөө керек. Ал эмнеге ал ката кетип атат, эмне үчүн андай болуп атат, болгон нерседен сабак алып, ал өздөрү менен иштеп, ошол маселени ачык сүйлөшүү аркылуу чечпесе, ар бир адам өзү. Анда балким ал кээ бир эркектер өмүр бою уланат ал нерсеси, кээ бир эркектердики балким кечиримдүү болду, мындан кийин кайталабайм деп аялын жоготпос үчүн аны токтоткондор дагы бар да. Жакшы ар кимде ар кандай. Азыр айтып атпайсызбы, игрушкадай кылып тартып сүйүнүп алып турат депчи. Ошол учурда эми күйөөсү кандай болот? Чын эле мен аялым кыйын экен деп сүйүп, же мурдагыдан да жакшы көңүл бөлүп карап баштайбы, же болбосо кандай өзгөрөбү аялына? Жок. Ал эркек деген балким өзүнүн самооценкасы ылдый болгон үчүн, өз балоосу өзүн эркек катары көрө албаган үчүн, балким кичинекей кезинен эч ким карабаган, балким балдардан көп таяк жеген, балким ата энесинен көп таяк жеген. Ал эркектердин табияты мындай мен кыйынмын, мен баатырмын деп мындай өзүн көрсөткүсү келет да. Ал эч баатыр болбогон эркектер ал ошентип өзүн далилдеп берет. Мен бир аял менен жүрсөм, балким мен мына адаммын, мен аялдар карайт деген сыяктуу өзүн далилдеш үчүн жүрүшү мүмкүн. Ал өзүнүн баасы өтө төмөндөр. Ал эми өз баасы жогору мындай өзүн эркек катары кадыр барктай алган, өзүн эркек катары көрсөтө алгандар, алар өзүнүн үй бүлөсүнө көрсөтөт ошол нерсени. Көрсөтө алат. Мисалы сахабалардай болуп,
алар мыктылыкты өздөрүнүн аялдарына жакшы мамиле кылуу менен көрсөткөн да. Башка аялдарга эмес. Өзүнүн аялдарына мыктылыкты кылуу менен көрсөткөн. Бизде тескерисинче ал далилдейт да аялына, мына мени башка аялдар да карайт деген да. Ичи билбеген абалда мына көрдүң мени да карайт башка аялдар деген сыяктуу ошентип эркек экенин далилдейт да. Далилдейт ошол нерсе аркылуу. Ушул эле нерсе аялдарда да болот, Аялдарда башка да болот. эркектер мени карайт деп, Ошол нерсе эркектерде да аялдарда да болушу мүмкүн. Бул эми өзүнүн баасы төмөн, мындай интеллектуалдык тараптан төмөн экенин билдирип турат. Түшүнүктүү. Демек ар бир адам жетилип өз жашоосуна жоопкерчиликти алыш керек. Ар кимдин ситуациясы, ар кимдин жашоосу ар кандай. Биз кеңеш да бере албайбыз болгону. Өздөрү менен иштөө керек. Мурдакы болуп өткөн ситуациядан сабак албаса, ал кайталана берет. Ошондон сабак алып, ошо менен иштебесе, ал өмүр бою балким кайталануусу мүмкүн. Башка эркекке турмушка чыкса дейсиңби, кайталануусу мүмкүн. Ал үчүн эмне үчүн барып атат? Ал балким ага төшөк керек болуп атат, ошол тараптан иштөө керек, өзүнүн баасын көтөрүү керек, көп окуу керек, кыскасы билим алуу керек. Түшүнүктүү. Менимче кызыктуу маек болду баарыбыз үчүн. Сизге да келгениңизге рахмат. Биздин маегибизди ушул жерден токтотобуз. Сиздер менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.